алейкум, кайрымдуу берешен боорукер инсандар, мусулман бир туугандарым. Биз кезекте иш сапарыбызды Түп район тургуну Сабыров Рысбек Асылбекович инибизге болду. Биз ошо кыргыз элинен жардам сурайбыз. Ушул инибиз сколиоз оорусу менен ооруп калыптыр жашынан бери. Ушуга кайрымдуулук кылып, көп түкүрсө көл болот дейт. 1 сомдон болсо да топтоп ушул инибизди операцияга жөнөтөлү. Баарыбыз четте карап турбай, колубуздан келген жардамыбызды суналы. Ошо инибиз жакшы болуп, биздин катарыбызга кошулуп, жакшы иштерге себепкер болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат, Аллах разы болсун. Бир жакча ичи да мындай менен жүрөкпү. Деп ишеганда мындайдан болду. Могу операция болгондон кийин колдор кичине чоңойот беле, бул чоңдор. Себеби азыр кысылып атат, организм кысылып, жеткиликтүү неме кетпей атат. Ошол себептен. Кудайым буйрса жакшы болуп кетесиңер, мындан хуже бала жакшы болуп кеткен. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Азыр бала 10 жашта экен. 10 жаш эмес, бир 6 жаштагыдай немеси көрүнөт экен. Сөөктөрү ар жак бер жакка тайып кеткен үчүн баягы бойго кетпей эле туурасына кетип атыптыр, ар жактарга өсүпчү. Ошон үчүн баланын денесин түзөгөнгө бардыгыбыз жардам берели. Кыргыздар эч качан муктаж болуп турган адамдарды жолго таштаган эмес. Ошон үчүн бардыгыбыз көпчүлүк менен ушул баланын операциясына жардам берели. Башың көтөр. Башың көтөр. Башың көтөр, смирно. Кийин Умар Дадановдай болосуңбу, Нисахарды алып барасыңбы? Катуу айт, ооба деп. Катуу сүйлө. Умар Даданов болом дейт. Журналист болот экен. Ушундай адамдардын ден соолугуна кам көрөт экенсиң да, Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Биз Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюму кезектеги сапарыбызды улап келип отурабыз. Бүгүн биз 10 жаштагы Ырыскелди Рысбек балабыздын алдында отурабыз. Рысбек балабыз сколиоз оорусу менен ооруп келеткен. Ушул оорунун чоо жайын апасы кеңираак түшүндүрүп берсе, силер жакшылап түшүндүрүп берсеңер, канча жылдан бери ооруйт? Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Биздин балабыз Түп районуна караштуу Талдуу суу айылында 2013 жылы 21 майда төрөлгөнбүз. Төрөлгөндө эле пароксер болуп төрөлгөнбүз. Бала 7 айына чейин жакшы, мындай врачтардын айтуусунда, может салмагы жакшы, ушун көтөрүп кетет десек, жакшы эле бактык. 7 айдан кийин эле салмак албай баштады. Андай Мирахимов клиникасынан операция жасаттык, 1 жаш 4 айында жүрөгүн. Андан бала жүрөгү жакшы эле, бирок слабый боло берди. Слабый болуп, анан ушу 1 жаш 4 айында жасатсак, ошондой 1 жылдан кийин байкасак эле кыр арка сөөк кичине кыйшайып баштады. Жалгап келдик, ортопедтерге көрүндүк, ак сууга жаттык, курортко. Массаж, гимнастика эле дей берди. Массаж, гимнастика, ак суу жүрөгүнө жакпайт, сөөгүнө жагат. Анан айлабыз кетип эле частныйларга өтүп баштадык. Частныйларга кирген жерибизге 10 000 сомдон төлөп коюп, мына 6 айда, бул 6 айлыкта жасаттык. Кийинки 6 ай, анан жыл ушинтип жасап жүрө бердик. Ошол кезде жасап жүргөндө баланын оң буту дагы кыскара баштады. Азыр 1 сантиметр, 1,5 сантиметр, аз данное время 2,5 сантиметрге кыска. 4-чү больницанын жанында протезныйдан бут кийим жасатып, ушуну да жасатып, формасын кичине сактап жүрдүк. Гимнастика, массаж дегенден эми эркек бала эмеспи, хотя бы ушул темп менен калса десек болбогондар, оор тарта экен. Уламдан улам төш сөөк астыга чыгып, кыр арка сөөк S-образный болуп эле кыйшайып баштады. Врачтардан дагы чуркасак профессорлор келтат дегенден жайда июнь 16 июнда профессорлорго көрүнсөк, бул 4 этап менен операция болот. Бул оор эле дарт экен. Ортолору 6 айдан дешти. Дагы улам профессор издеп эле атабыз, издеп улам көрүнсөк, 2-3 этапсыз болбой турган оору экен. Бирөөсү 4 деп атат, бирөөсү 3 деп атат. 3-үчүсүн дагы генибизге жараша болот экен, темир коет экен. Муну тез арада жасатып калбасак, 10 жаштайын баланын өсүүсү аябай
чоң болот экен. Чоң болгондо баягы ички органдан өпкө, жүрөк ушуларга зыян келтирип алат экенбиз. Дагы ушуга чейин бизге кол сунуп келаткан адамдарга чоң миң мертебе ыраазычылыгымды билдирем. Бизге канча мындай жарыгын чачып кол сунуп, дагы Кудай ошол адамдарга ден соолук берсин. Бизге берген жардамын Кудай Таалам эки эселеп, миң эселеп кайтарсын, ден соолукта болушсун. Мекенчил жаштар канаты уюмуна чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ушу биздин үнүбүз жетип, ушу бизге кол сунуп, ушинтип үйүбүзгө келип атасыздар. Бу бизди издеп сиздерге чоң рахмат, ден соолук кааларым силерге. Ушу биздин үнүбүздү угуп, бизге окшогон адамдарга жардам берип, ушу силерди биз бул ушу мекенчил жаштар канаты дегенди баягы башыңа мындай түйшүк, мындай оору келмейинче билбейт экен адам. Айнабыз кеткенде ушундай башыбызга оор, ушундай нерсе келип атканда мен телефонду издеп, интернетти карап, ушу фонддорду издеп отуруп, ушу мекенчил жаштар канат уюмун тапкан. Бул эжени ютубтан таап, ошо барып, ошо жерге барып, тети Ош, ушу тараптарга жардам берип жүргөнүңөрдү көрүп, анан мен сиздерге кайрылуу жасагам. Рахмат силерге, ден соолук каалайм. Ушинтип элдин мүдөөсүн чечип, ушу биздин балабыз да Кудайым буйрса, Кудайдан тилеп атабыз, жакшы аман эсен келип, операциябыз ийгиликтүү өтүп, ушу Кыргызстанга силерге окшоп мындай элдик мындай күйүмдүү кишилерден, балдардан болушун Кудайдан тилейм. Деле Кыргызстаныбызда балдар оорубасын. Учурда силер азыр бул жерде убактынча турасыңар да? Бул кайнагамдын үйү, ушу бир бутубуз өзүбүз Көлдө, Түп районунун Талды суу айылында турабыз. Анан эмдиге баягы фонддорго чуркап атабыз, врачтар, профессорлор келатат дегенден, өткөн ушу 18-inde профессорлор келатат дегенден ушул жака келгенбиз. Келип анан заодно фонддорго чуркайбыз, анан Кудай жалгап ушул басып келгенибизде кетет элек. Анан ушу очередибиз ушу мекенчил жаштар канатына жетип калгандыгына байланыштуу 1-2 күн калганга туура келди. Бала жапжашынакай эле, сабакка барат, 3-класс окуш керек эле, ден соолугуна байланыштуу 2-класста окуйт. Аң сезим жакшы, баары тең. Только ушу Кудайдын берген сыноосу экен бул. Эми такдырга башыбызды ийип, ушу балабызды Кудайдан тилеп, ушу профессорлордун жардамы менен ушу чет жерге чыкпасак болбой калды. Такыр ушу аман эсен келсек, ушу биз дагы эл катарына кошулсак. Эл катары силер да жакшы болуп кеткиле. Бизде мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюмуна көп адамдар кайрылып келип атат. Ошолордун арасынан көптөгөнү шыпа таап, жакшы болуп келип атышат. Эми ошолордун катарында силер дагы жакшы болуп, операцияңар удачный өтсүн. Кыргыз элим эч убакта калтырбайт, эч кимди баардыгына жардам берип келет. Ошо силерди дагы четке калтырбайт деп ишенебиз биз. Силер да жардам кыласыңар деп ишенебиз. Эсен аман жакшы болуп, удачный өтүп келгиле. Рахмат. Биз Москва жергесинде 7 дуан элинен куралган мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюму өз аманатыбызды алып келдик. Бул жерде аз да болсо көптөгөрү алып коюңуз. Ошонун баарына дуа кылып коюңуздар. Ушу Рыспегинибиз Кудайым буйруп жакшы болуп кетсин. Ошондо бул да жакшы болуп, кайрымдуулук иштерге катышып, аман эсен операция болуп кетсин. Рахмат. Рахмат ошо тышта жүргөн мигрант балдарыбыз ден соолукта болсун. Ушинтип Кыргызстанды карап, ушу элим, жерим, ушу кичинекей иним Рыспек бар экен деп, ушул аманаттап келип бергениңерге чоң рахмат. Ден соолукта болгула, силер дагы тышта жүрөсүңөр. Ошонун арасында иштеп жүргөн сизге, Гүлбайра эже, Таалайгүл, ушо аманатты көтөрүп келген Гүлистан, сага дагы чоң рахмат. Ден соолукта бол. Эч убакта мындай Кыргыздын балдары, келечектерибиз, ушу келечегибиз Кыргызстанга келечектүү балдарыбыз эч убакта оорубасын.